аябай жакшы балдардын чет өлкөгө кетип жаткандарын өз көзүбүз менен көрдүк. Намыстанып биз өзүбүздүн мамлекетибизде жүрүп жумуш таппай башка мамлекеттерге жумуш издеп кеткендерге аябай кайгырып, мен ошондон аябай баштаганмын да бул нерсеничи. Кошуналардан заказ алып, телешеттен заказ алып, мен ушу 7-классыман эле баштагам көп нерсени. Студент болуп келгенде үйдөгүлөргө айтып, мага ошо жардам бергиле, мен өзүм колуман келет, мен иштете алам деп мага акча бөлүп бергиле десем, аябай нааразычылык болду үйдө. Сен жашсың, сени бирөө алдап атат, сени бирөө азгырып атат депчи. Мен 19 жашымда сурадым үйдөнчү. Апам аябай кичине кезимден эле мен бирдекени кылат ойлонорумду аябай билчү да. Себеби ошол үчүн эле жок кылат, кылбаса дагы өзү биз кийин өкүттө калбасын депчи. Биз жардам кылып коелу, кылса кылып кетти, кылып кетпесе дагы өзүнө деди. Анан ошону менен эле башталган. Баштагандан кийин алып келип эле коюп койду, иштеп кеткен жок. Аябай көп убактымды алды, нервымды алды дегендей. Түнкү саат 1-2-3-4 чейин иштеп салчубуз. Иштеп салабыз да ушинге жазаган уголокторго эле өзүбүздүн поролондорду жабып жатып алабыз. Производствону түзүш үчүн станоктор камсыз болуш керек экен да. Себеби эгер станоктор күчтүү болсо, скоростной болсо, бүт баарын шайма-шай аткара турган болсо, анда өндүрүштүн келечеги бар деп элестетебиз да. Мисалы, ушу аяккы станокторубузду Резко банк аркылуу келдик да. Резко банкты тандагандын себеби биринчиден мамлекеттик банк, экинчиден мамлекет тарабынан дагы ушу банк менен биргеликте ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат, жүрүп атат дегендей. Келечекти баягы карай келсең, себеби мамлекетке дагы ар бир атуу жардам бериш керек да. Ошол үчүн мен ушул жердемин. Буюрса дагы жакшы пландарыбыз бар.